Саламатсыздарбы урматтуу кыргыз элим. Азыркы кырдаалда бири-бирибизге кам көрүп, колдон келишинче жардам сунуп туруу өтө зарыл. Азыркы кырдаалга байланыштуу бардык медициналык кызматкерлер ишке тартылганы баарыбызга белгилүү. Жалгыз эле медициналык кызматкерлер эмес, кыргызыбыздын чыган уул-кыздары да көмөк көргөзүп турган мезгил. Психикалык ден соолуктун республикалык борбору да бүгүнкү күндө пандемия менен күрөшүүгө өз салымын кошуп турган мезгил. Biz sizlerge бұл видео тасмада пандемия учурунда стресс менен кантип күрөшүү керек экендигин кыскача баяндап кетебиз. Стресс бұл жагымсыз кырдаалдын таасиринен улам эмоционалдык тынчсыздыгынын жана тең салмагынын бузулушу, нервдин чыңалуусу, чочулоо, мүмкүн болуп кетүүчү кырсыктарга кайгыруу, тынчсыздануу. Бул дартка чалдыккан адамдар көңүлү суз тартып, бат ачуусу келет. Эч ким менен сүйлөшкүсү келбей калат. Баш ооруйт, уйкусу бузулат, ызычууну сүйбөйт, жөнү жок ыйлагысы келет. Бирөөгө бат дарынат, бат чарчайт. Өзүн башка адамдарга караганда төмөн жана алсыз сезет. Эгерде ушундай акыбал узакка созулса, иммунитеттин түшүүсүнө жана депрессияга алып келиши мүмкүн. Ал учурда адистерге кайрылуу зарыл. Азыркы пандемия учурунда жоготуулар кезешип жатат. Эгер жакын адамдарынан айрылган адамдар ыйлап, кыйкырып жатса, албетте аны соротконго аракет кылыш керек. Бирок жакындарын жоготкондорду ыйлагандан, кыйкыргандан таптакыр тыйып салуу да болбойт. Алар бугун, ызасын, кайгы-муңун ыйлап чыгарып алуусу да зарыл. Бирок убакыт өткөн сайын кайгысын унутпай, депрессияга чөгүп, уйкусу качып жатса, анда сөзсүз түрдө адистердин жардамын, кеңешин алуу зарыл. Стресстен кантип чыгуу ыкмалары? Стресске түшкөн адам биринчи стресстен чыгууга өзү аракет кылып, өзү биринчи кадам таштоосу зарыл. Күнүмдүк режимди сактоосу менен бирге өзүнүн күнүмдүк кыла турган нерселерин пландаштыруу, алдына максат коюу жана ага умтулуу. Жакын адамдары менен баарлашуу, пикир алмашуу жана чер жазышуу. Өзүнө жаккан иш менен алектенүү жана өзүн алаксытуу. Активдүү жашоо образын сактоо менен бирге физикалык көнүгүүлөргө жасоо, спорт менен машыгуу жана таза абада сейилдөө. Витаминдүү тамак аш жана жашылча жемиштерди көбүрөөк азыктануу. Негативдүү ойдон арылуу, позитивдүү ой жүгүртүү, негативдүү тасмаларды көрбөгөнгө аракет кылыңыздар. Дем алуу көнүгүүлөрдү жасасаңар да болот. Сапаттуу жана убагында уктоо жана түнкү уйку 8 сааттан кем эмес болуусу зарыл. Жогоруда айтылган кеңештердин баары стресс жана депрессиядан чыгууга жардамын берет. Биз сиздерге стрессиз жашоону каалайбыз.